электричество здесь он узнал. Мындай билбестиктин арты адам өмүрүнө коркунуч жаратат, өзгөчө жаш балдар арасында. Алар үчүн электр коопсуздугу деген түшүнүк тар маанисинде гана болуусу мүмкүн. Анын кесепеттери да кейиген абалга алып келбөөчү туюлушу ыктымал. Бирок электр тогунан өмүр менен коюшай чыккандар, мүмкүнчүлүгү чектелип калган жарандардын тагдыры турмушта кездешет. Бири-бирине жерден ажырабаш керек, караңыз. Мынтип чип кетсин. Караңыз, жерден көтөрбөсүн. Кокусунан аба чулгасы жерде жаткан болсо кантип өтүү керектигин түшүндүргөн бул жагдай ириде окуучулардын коопсуздугу үчүн. Өзгөчө башталгыч класстын окуучулары электр тогу ток тартып кетүү анын арты жаман окуялар менен коштолорун боолгой албайт. Бул максатта окууларга түшүндүрүү иштери Жалал Абад электр ачык акционердик коомунун кызматкерлери өз мойнуна алган. Ал турсун чоңдордо майда деп маани бербеген аракеттерден улам коопсуздук жаралбай койбойт. Үй шартында деле карап көргүлө. Бизде азыр акыркы мезгилде бардыгыбыз эле мындай пылесос иштетип атабыз, анан тышкары автомат иштетип атабыз, тефаль иштетип атабыз. Буларды дагы биз кантип колдонушту өзүбүз биринчи билишибиз керек. Мисалы үчүн тефальди карасаң, капкагын жакшы жаппасаң, ал автоматически өчпөйт, кайнай берет. А биз эшикке чыгып кетебиз да анан үйдө ошо өрт жүрүп атат. Пылесосту деле өзүбүз колдонбостон балдарыбызга беребиз. Балдарыбыз тияка сүйрөйт, бул жака сүйрөйт. Тоже ошо электр тогуна ошондон түшөт. Андан тышкары автоматты балдарды ар бир немеси точкаларын басып атат. Биринчи ата-энелер биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек да. Айрым учурларда жаш балдардын таяныштарга чыгып калганын, трансформаторлорго жакын ойногонун көрүп калгандар аларды обочо болууга чакырат. Бул ириде ошол балдардын маалыматтын жоктугу себеп болот. Алар бул балдардын кабыл алуу жөндөмү бийик. Жакшы менен жаманды, пайда менен зыянды ажыратуу үчүн дал ушундай түшүндүрүү иштери колго алынса, анда коопсуздук жаралмак эмес. Апам чай коюп койду, болтурду барсам, тефаль суу куюп, анан коюп койсоң, крышкасы ачык калыптыр эле. Кармасам ток уруй берели, колдорум мына жакка дейин тартып берели. Кымбат албай калдым да, анан апама айтсам, апам неме кылды, карап койду. Анан апа ток уруп берди, сен токко жакын барбагын, ток урса өлүп каласың деди. Анан барбай эле койдум токту жанына. Окуучуларга түшүнүктүү болсун үчүн чаккан мультфильмдерде көрсөтүлүп, атайын белгилердин мааниси түшүндүрүлдү. Бүгүнкү сабак мага аябай жакты. Мен ток апасына кем билип алдым. Токторго жакындабаш керек экен. Если ток үзүлүп жатса, ага 8 метр алыста басыш керек экен. Анан кийин токту кармабаш керек экен. Тобуң трансформатордун ичине кирип кетсе, аны өзүң албашың, аяка кирбешиң керек экен. Чоңдорго айтышың керек экен. Эске салсак, Жалал Абад электр ачык акционердик коомунун көмөгү менен ишке ашкан түшүндүрүү иштери шаардагы бир катар мектептерде орун алды. Гүлжан Амандоева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.